Арыбаңыздар, урматтуу аудио китеп угуучулар. Элинор Портердин Поллианна аттуу романынын 3-чү бөлүгү. Табышмактуу киши. Поллианна баягы кишини кайрадан көргөндө жамгыр жаап жаткан болчу. Ага карабай жылмайып учурашып, бүгүн күн анчалык деле жакшы эмес. Дагы жакшы, күн сайын жаан жаабайт. Мен ушуга ыраазымын, деди. Киши жакын басып келип, мени эмнеге сөзгө тартып жатасың? Деп бурк этип бир тийди. Биз бул маселеге чекит койбосок болбой калды. Элдин баары эле сендей болуп аба ырайынын ойлонуп жүрө бербейт да. А мен мага күн ачыкпы, жамгырлуубу, айырмасы жок, байкабайм дагы. Ошо байкабаганыңызды сезип, кабардар кылайын деп атпаймынбы? Бүгүн жамгыр жаап атканына кубанышыбыз керек. Бул эртең күн тиет дегенди билдирет. Киши эмне дээрин билбей, Поллианнаны баштан аяк бир карап чыгып, эмнеге өзүң курактуу дос издеген жоксуң? Деп сурады. Тилекке каршы биздин тегеректе мени менен тең бала жок. Чындыгында мен деле өзүм курактуу дос издегим келбейт. Чоңдор менен достошуу ого бетер кызыктуу. Балким кайрымдуулук уюмундагы аялдар менен жүрүп көнүп калгандырмын. Мен ал уюмдагы аялдардан эмесмин да. Аны мен деле билем, бирок сиз алардан да өткөн дос болооруңузга ишенип турам. Киши бул сөздөргө берер жооп таба алган жок. Кайрадан бат-бат басып караанын көргөзбөй жок болуп кетти. Бир канча күндөн кийин дагы кездешип калышты. Бул жолкусунда тигил сөз баштады. Кандайсың, кичинекей досум? Бүгүн күн ачык экенин билем. Сизди көрөр самат муну билгениңизди түшүнгөм. Жылмайганыңыздан жана көздөрүңүздөн көрүнүп турат. Киши карс-карс күлүп алып жанына жолун улады. Ошол күндөн тартып ал Поллианнага жолуккан сайын ал акыбалын сурап өтүп жүрдү. Көңүлү көтөрчү бир канча ширин сөздөрдү да айтты. Бир жолу Нэнси экөө сейилдеп жүрүп, ал кишиге дагы жолукту. Нэнси анын Поллианна менен учурашып сүйлөшкөнүн көрүп абдан таң калды. Ал кеткенден кийин көргөн көзүмө ишенбей турам. Баарына ишенсе болот, бирок бул кишинин сени менен сүйлөшкөнүнө ишене албайм. Анын ким экенин билесиңби? Деп сурады. Дайым эле атын айтканды унутуп калат, а мен болсо атымды айткам. Бул киши эч ким менен сүйлөшпөйт. Көп жылдан бери ушундай. Аябай түнт киши. Өтө зарыл учурларда гана үндөгөнгө жарайт. Үйүн жыйнап, тамагын бышыраар эч кимиси жок. Ошондуктан күндө 3 ирет шаарга келип, ашканадан тамактанат. Бул маалымат Поллианнаны ого бетер кызыктырды. Нэнси сөзүн андан ары минтип улантты. Угушум боюнча тамак аларда да үндөбөйт экен. Аты Джон Пендлон имиш. Дайыма арзан тамактарды ичет дешти. Айла жок, кедейлер дайым эле ошондой тамактанышат. Нэнси эже. Атам экөөбүз учурда арзан ашканалардан тамактанчубуз. Дайыма арзан тамак алып жечүбүз. Куурулган үндүк түшүбүзгө да кирчү эмес. Пендлон кедей эмес болуп атпайбы? Анын атасынан калган заңгыраган үйү, кокодон акчасы бар. Андай бай бул чөлкөмдө саналуу гана. Балким муктаждарга көбүрөөк жардам берейин деген ойдо акчасын ысырап кылгысы келбейттир, деди Поллианна бир аз ойлонгон соң.
Ак ниет кылсың, Полианна. Кээ бирөө аны жинди десе, айрымдар жашоодон түңүлгөн байкуш дешет. Эмнеси болсо да эч ким менен сүйлөшпөгөн киши. Ал тургай үйүндө кишинин сөөгү бар экен деп да айтып жүрүшкөн. Мына кызык, коркунучтууго. Бул табышмактуу киши биз ойлобогон өлкөлөргө саякаттап келеткен. Балким, атам сыяктуу диний насаатчыдыр. Ай билбейм, такыр андай ойлобойм. Элдин айтканына караганда саякат учурунда көргөн билгендерин жазып, китеп кылып басып чыгарат экен. Бул айтканыңызды уккан соң мени менен сүйлөшкөнүнө дагы көбүрөөк ыраазы болушум керек. Кийинчерээк Полианна миссис Сноуга дагы тамак алып барды. Аял баягыдай эле бөлмөсүн тумчулап алып жатыптыр. Милли, мисс Поллинин үйүндөгү кичинекей кыз келиптир, апа, деп араң сүйлөп, бөлмөдөн чыгып кетти. Бөлмөдө экөө эле калды. Төшөктө жаткан аял: сен келдиңби? Эстедим. Сени бир көргөн киши такыр унутпаса керек. Кечээ келсең болмок. Сени кечээ келеби деп күттүм эле, деп күңкүлдөдү. Ошондойбу? Бүгүнкү күн менен кечээкинин айырмасы кайсы? Деди Полианна парданы ачып жатып. Дагы эле караңгыда жатасызбы, миссис Сноу? Сизге атайын белектерди алып келгем. Караңызчы. Аял онтолоп араң сүйлөдү. Куураган кекиртек тамак экенин сезип атат. Кана, эмне алып келдиң? Деди тынчы кеткен аял себетти карап. Ичимде эмне бар, табыңызчы. Сиз эмне каалап жатасыз? Мен эч нерсе деле каалаган жокмун. Баарынан даамы бирдей эмеспи? Деди миссис Сноу кабагын бүркөп. Полианна кыпкылыктап күлдү. Ошентсе да таап көрүңүзчү, эмне каалап аттыңыз эле? Аял унчукпай калды. Колунда жок нерселерди талап кылып, ал эми ошол арзуусу алдына келгенде жактырбай коюу адаты пайда болгонуна көп жылдын жүзү болгон. Эми бир нерсе деш керек эле. Сары кыз болсо жообун күтүп тигилип турат. Козунун эти болсо жакшы болмок. Полианна кубанычтуу кыйкырып жиберди. Мен дал ошол козунун этин алып келгем. Бирок мен козунун этин каалаган эмесмин да, тоок болсо деп аткам. Полианна дагы күлдү. Аны да алып келгем. Таң калган аял тескери бурулду. Экөөнү теңби? Полианна жеңишке жеткен жоокердей кубанды. Албетте, ал тургай килкилдекти ала келгем. Каалаганыңыздын баарын жайнатайын деп чечтим. Бардык тамактан бир аздан салдырып алгам. Ненсе жеме. Бул жакка келерде менде жок тамакты сурап калса эмне болот, деп ойлондум. Мынчалык алып урушкандан кийин эмгек талаага кетмек да, деп күлдү. Аял жооп берген жок. Керебетинде отурган бойдон бир нерсесин издеген кишидей эки жакты каранып отуруп калды. Полианна тамак салып келген чөйчөктөрдү столдун үстүнө тизди. Анан сылык гана: булардын баарын калтырып жатам. Эртең козунун этин жегиңиз келери анык. Бүгүн кантип калыптырсыз? Деп сурады. Жакшы эмесмин. Таң аткандан бери кирпи кирмей элекмин. Кошунанын баласы музыка үйрөнүп атканбы, айтор аспабынын үнү кулак жарат. Эмне кыларымды билбей айлам кетип отурам. Полианна түшүнгөн кишидей баш ийкеди. Билем, бул абдан коркунучтуу, деди. Мындай окуя аялдар уюмундагы миссис Уайттын да башынан өткөн. Жүрөгү кармап, төшөккө жатып калган. Ал кыймылдай алчу эмес. Бир жолу кыймылдай алсам гана, деп арман кылчу. Сиз кыймылдай аласызбы? Кантип? Эми ары бери оодарылып, музыка тынчыңызды алганда орун которуп дегендей.
Ооба, кыймылдайм, жакшы эле. Андай болсо, буга ыраазы болушуңуз керек. Миссис Уайт такыр кыймылдай алчу эмес. Сулк эле жатчу. Ошентсе да өзүнүн абалына ыраазы болгонду үйрөнгөн. Кантип, ошондой абалда дагыбы? Ооба да, кааласаңыз башынан айтып берейин. Миссис Уайт кыймылдай албаганы аз келгенсип, аны да кошунаныкынан чыккан музыка жадатыптыр. Аны укканда тим эле ит атайы тутулуп кетчү экен. Аны баккан кайын эжеси болсо дүлөй болчу. Эр болсоң дүлөйгө оюңду түшүндүрүп көр. Аял Полианнанын оозун тиктеп жалдырап отурду. Кыз сөзүн андан ары улады. Өзүн карап жүргөн күйөөсүнүн эжеси коңшу үйдөн чыккан музыканын үнүн укчу эмес. Мисс Уайт ошондо жок дегенде кулагы угаарын эстеп өзүнө келиптир. Мурда тынчын алып жүргөн музыканы уга алганы үчүн жаратканга шүгүр келтире баштаптыр. Анан ошол музыканы ырахаттанып укчу экен. Айтайын дегеним, мисс Уайт да ушул оюнду ойночу. Ага муну мен айтып берген элем. Оюнбу? Ооба, оюн. Эми таптым. Сизди эмне бактылуу кылаарын билдим. Таптыңбы? Деди аял какшыктагансып. Эмне экен? Ыраазы кылчу нерсени таптым. Башка кишилер сиздей болуп оорубаганына кубанып, ыраазы болсоңуз болот. Кыз бул сөздөрдү ишенимдүү айтып жаткан эле. Аял мес болуп калды. Көзүнөн заар учуп күн кетти. Издеп атып ушуну араң таптыңбы? Бирок Полианна да оңой жеңилип берчү кыз эмес. Оюнду түшүндүрүп баштады. Аялга кайрымдуулук мекемесине келген кутуларды, балдактарды, келбей койгон куурчагын баяндап берди. Аңгемеси аяктап калган кезде сырттан Милли баш багып: "Тайэжең сени күтүп атыптыр, мисс Полианна. Маңдайдагы үйгө телефон чалыптыр, тез келсин дейт", деди. Полианна кыйналып атып ордунан араң турду. "Азыр барам, чуркаганга буттарым бар болгонуна сүйүнүшүм керек. Туурабы, миссис Сноу?" деди күлүмсүрөп. Жооп болгон жок. Миссис Сноу көзүн бекем жумуп ойго чөмүлдү. Милли болсо энесинин кубарган жаагынан жаш агып баратканын көрүп, таң калганынан көздөрү алайды. Кубанычтуу жаңылык. Июль күндөрү биринин артынан бири өтүп жатты. Бул кезде Полианна Харрингтон үйүндө көнүшүп калган. Өзүн бактылуу сезип, көңүлү жайдары. Тайэжеси түзгөн программа, күндө өтүлчү сабактар баштагыдай тажатпайт. Бир күнү түштөн кийин мисс Полли чатырдагы кампасынан тыбыт жоолугун алганы үстүңкү кабатка чыкты. Тайэжесин баскан үнүнөн тааныган Полианна дароо бөлмөсүн ачып жолдон тосуп алды. Жүзүндө жылмаюу. "Тайэже, мени көргөнү келгениңизге аябай ыраазымын. Буга чейин эч ким конокко келген эмес, а мен конокту абдан жакшы көрөм. Тайэже, биякка келгенге чейин өзүмө тиешелүү бөлмөм да болбоптур. Эми болсо Кудайга шүгүр, бөлмөм бар. Түркүн түстүү оюулары бар килемдери, картиналар, пардалары болбогонуна карабай, бөлмөмдү абдан сүйөм." Мисс Поллинин кабагына кар жаады. Кичинекей кыз шарт токтоп калды. Сепкил баскан беттери албырып чыкты. Сөздү башкага бургусу келип, мукактанып сөз таппай баштаганда бөйрөгүн таянган мисс Полли айкырды. "Кекечтенбей бат-бат айтчы. Сөзүңдүн аягына чык да, оюнуңдун аягын билейин." Мисс Полли жоолукка келген болчу. Эми анысы эсинен чыгып, Полианнанын аңкыган бөлмөсүнө кантип кирип барганын өзү да билбей калды. Эми минтип кенедей кыздын куйкасын куруштурган сөзүнө аргасыз чыдап керебетке отурган чагы. Бирок кыздын сөздөрүнүн аягы аны тынчсыздандырып жатты. Полианна анардай кызарды. Сөзүнүн баш аягын таппай атып мындай деди:
Балким туура эмес сөздөрдү сүйлөп алгандырмын. Кечирим сурайм. Айтайын дегеним, бул бөлмөгө келерден мурун кооз килемдер, картиналар, пардалар баргу деп ойлогом. Көрсө алар балалык кыялдарым тура. Буга чейин андай баалуу нерселерге ээ болбогонуман улам ошондой ойлосом керек. Бир жолу кайрымдуулук мекеменесине келген кутулардан 2 кичинекей килем чыккан эле. Алардын бирөөсүнө сыя төгүлгөн окшойт, көк ала болчу. Экинчиси тамтыгы чыккан чүпүрөктөй жука килем экен. Дагы бир күнү кутулардан 2 картина чыккан. Бирөөнү колго карма Арзамат бычырап сынып калган. Беркинисин атам... Полианна үндөбөй туруп калды. Тайэжесинин атасы тууралуу айтпа дегенин эстеп кетти. Сөзүн оңдоп: акчага муктаж болуп, ал картинаны сатып жибергенбиз. Бул бөлмөгө биринчи келгенде ошол окуялардын таасиринен чыга элек болчумун. Бош бөлмөгө киргенде жаман болбой койгон жокмун, албетте. Бирок издеген сайын ыраазы болчу жактарын таап аттым. Мисалы, күзгүнүн жоктугунан бетимдин сепкилдери көрүнгөн жок. Ошондуктан кайгырган жокмун. Анан терезедеги көрүнүш кудум эле эң кооз сүрөт тартылган картинада экен. Ушул жакшылардын баарын тартуулаган сизге рахмат. Ушунчалык жакшы адамсыз, Таэже. Бул кылгандарыңызды эч качан унутпаймын. Бети чоктой кызарган мисс Полли ордунан туруп: "Болду, Полианна, жетишет", деди да бөлмөдөн чыгып кетти. Алчу жоолугун унутуп, тепкичтерди тарсылдаткан бойдон ылдыйкы кабатка жөнөдү. Мисс Полли эртеси таң атпай Нэнсини чакырып чечкиндүү түрдө буйрук берди. Полианнанын буюм тайымдарын астыңкы кабаттагы кечээ мен жыйна деген бөлмөгө көчүр. Менин жээним мындан кийин ошол жерде уктайт. Нэнси кудуңдаган бойдон үстүңкү кабатка учуп чыкты. Полли, Полианна, сүйүнчү, сага сүйүнчүм бар, деп кыйкырды. Мындан ары астыңкы кабатка жатасың. Азыр буюмдарыңды ошол жерге көчүрөм. Полианна ишене албай: "Кандай дейсиз, Нэнси эже? Чын элеби? Ура!" деп так секирди. "Ооба, чыпчын", деп күлдү Нэнси. "Буюмдарын алдыңкы кабаттагы бөлмөгө ташы" деп айтты Таэжең. Полианна кызматчынын сөзүн акырына чейин уккан жок. Дароо тепкичтерди экиден бир аттап чуркап жөнөдү. Таэжесинин жанына баргыча 2 эшикти ачты эле экөө тең дубалга тарс этип биртийди. Алдында турган үстөлдү да кулатты. "Таэже, Таэже" деп кыйкырды толкунданып алган Полианна. "Полли, Таэже, чын эле ушундай деп чечтиңизби? Ал бөлмөдө баары бар да. Килем десең килем, пардалар, 3 картина. Терезеден карасаң сырттагы кооздук да көрүнөт. Рахмат, Полли, Таэже." "Макул, Полианна, бөлмөңдүн алмашуусу сага жакканына кубанычтамын. Полианна, сураныч, тиги отургучту өйдө тургузуп койчу. Акыркы жарым мүнөттө 2 эшикти тарсылдаттың", деди. Аял катуу сүйлөп жаткан болчу. Анткени өзү түшүнбөгөн бир себептен улам ыйлайын деп турган. Полианна үстөлдү тургузду. Сүйүнүчүн жашыра албай толкунданып мындай деди: "Ал эшиктердин үнүн уктум. Мага тигил бөлмөнү бергениңизден толкунданып кетпедимби?" деген соң дагы бир сөздү баштап Таэжесин жарга такады. "Таэже, өмүрү эшикти катуу жаап көргөн эмессизби?" "Жок, албетте. Андай нерсе эсимде жок", деп тайсалдады Таэжеси. "Мына, ушуга капа болдум. Сизге боорум ооруп атат, Таэже. Киши абдан сүйүнгөндө эшиктерди тарсылдатып ачып жапкысы келет. Демек сиз эшиктерди шарактатканды каалаганчалык сүйүнбөптүрсүз. Кандай өкүнүчтүү." "Полианна, эй кыз!" Тилекке каршы бул эскертүү суу кечкен жок. Себеби Полианна буюмдарды көчүрүп аткан Нэнсиге жардам берүү үчүн жебедей сызып жок болгон.
чуркап баратып, дагы 2 үстөлдү кулатып, алдынан чыккан бардык эшикти тарсылдатып ачып жаап өттү. Тайэжесинин сөздөрү кулагынын сыртынан кетип, абага сиңип жок болду. Джимми менен таанышуу. Август айы 1-күндөн тартып кызыктуу окуялар менен коштолду. Бирок Нэнси кичинекей кыз келгенден бери таңданууну унутуп калгандай. Күтүлбөгөн окуяларга туш боло берип көнүп калган окшойт кыязы. Алгачкы таң калтырган окуя Полианна кибиреген, мый кучактап келген күн болду. Кичинекей кыз жолдо баратып, ачкасынан мыйоолоп аткан мышыктын баласын таап алат. Аны аяп, ээсин издейт. Бирок ээси чыкпаган соң бооруна кысып үйгө көтөрүп келе бериптир. Тайэжесинин бөлмөсүнө мыйын бооруна кыскан бойдон кирди. Тайэжеси каршы чыкканына карабай, аны жуушутуп, муютуп, анан ашканага келди. Ал жерде Нэнси оокатын кылып жүргөн. Нэнси эже, Полли тайэжем кандай мээримдүү киши, боорукерлигине сөз жетпейт. Караңызчы, быйтыйган байкуш мышыкты мага кошуп бакмай болду, деди Полианна Нэнсиге. Чынында мисс Полли мышыктарды жек көрчү. Полианна эртеси да сейилдөөгө чыгып, итиреген көчөдө калган ит ээрчитип келди. Кечээки сөздөр кайра кайталанды. Мисс Полли бул иретте жээнинин кайрымдуусуз деген сөздөрүнө эргип, ал айткан касиетке шайкеш болууга аргасыз болду. Мындай күтүүсүз жаңылык Нэнси менен Томду таңдантпай койгон жок. Арадан 1 жума өтпөй Полианна үйгө кароосуз калган жүдөгөн бир баланы ээрчитип келсе болобу? Андан да кызыгы, Полианна бул баланы да багып алалы деп тайэжесинен суранды. Мына ошондо сабыры түгөнгөн мисс Полли кыздын тизгинин тартууга мажбур болду. Бул окуя мындайча болгон. Аптанын 5-шемби күнү Полианна адаттагыдай эле миссис Сноуга тамак жеткирип барат. Чынында Полианна менен миссис Сноу абдан ынак болуп калышкан. Миссис Сноу дагы кичинекей кызы менен бирге ыраазы болуу оюнун ойноп жүргөн болчу. Аял ал күнү Полианна алып келген тамакка ыраазы болду. Полианна аялдын үйүнөн кубанып чыгып, жолдо келатып бир балага жолугуп калат. Кыздын айткан саламына ал кайдыгер гана жооп берет. Полианна жанына отуруп өзүн тааныштырганда да көңүлсүз, өзү жөнүндө күбүрөнөт. Акыры ал сөзгө жибип, бир топко чейин маектешип отурушат. Полианна анын айтып берген жашоо таржымалынан аябай таасирленет. Бала аты Джимми Бин экенин, быйыл 11-ге толгонун айтат. Өткөн жылы жетимдер үйүнө барып жашап, таакыр жакпаганынан кетип калыптыр. Эми өзүн багып алчу үй бүлө издеп жүргөнүн, апалуу болгусу келгенин айтып, Полианнанын зээнин кейитет. Ал үчүн 4-5 үй бүлөгө барып, акыбалын түшүндүргөнүн, бирок бирөөнүн да оң жооп албаганын баяндап берет. Боору ооруган Полианна мышык менен итти кабыл алган Полли тайэжеси Джиммини да кабыл алса керек деп үмүт кылып, тигиге бул пикирин айтып көрөт. Ошентип экөө ээрчишип алып Харрингтон үйүнө келишкен экен. Полианна жаңы досун Полли тайэжесинин бөлмөсүнө ээрчитип кирип, шашылбай тааныштырып жаткан. Кыздын сөзүнүн төркүнү каяка баратканын сезген аял адегенде өңү кубарды. Андан соң манаттай кызарып туруп, Полианна, бул сес аякты да багып ал деген турасыңбы, ия? Деп сурады. Ак жүрөк кыз, муну чатырдагы бөлмөгө жашатууга уруксаат берериңизди үмүт кылып атам, тайэже. Ага айкөлдүк кылаарыңызга шегим жок. Байкуш мээримге ушундай суусаптыр дейсиз, деди колду курган элчидей эпилдеп. Мисс Полли артында турган диванга боюн таштады.
Ал кызды дагы тыя албай каламбы деп коркуп турган. Анан болгон кайратын жыйнап: "Ушунчасы эле жетишет, Полианна. Үйүмө сасыган мышык, итирейген итиңен бери ээрчитип келдиң. Ал аз келгенсип кайдагы бир тилемчини да сүйрөй келиптирсиң. Алар..." Бала да чарт жарылды. Өзүнүн тилемчи эмес экенин, болгону курсагын тойгузган, баш калкалаган үй издеп жүргөнүн, анын акысына иштеп берерин, бул үйгө Полианна өзү суранып ээрчитип келгенин айтты да артын карабай чыгып кетти. Полианна мындай окуя болуп кетет деп күткөн эмес. Ызаланып ыйлап жиберди. Ал ыйлап дагы анан мээримдүүлүгүнө таянып, ушул ишти кылганын тайэжесине айтып да жатты. Кызды угуп отурган аялдын кулактарына мээрим деген сөздөр жаңырып, мээсин жеп турду. Мисс Полли Полианнага ыраазы болуу, кубануу деген сыяктуу сөздөр кокосуна чейин жеткенин, мындан ары чыдабай калганын айтты. Кыз болсо: "Джимми экөөбүздүн кубанганыбызды көргөндө сизди да кубанат го деп ойлогом", деп бышактады. Анан эки жагын каранып, баланы издеп үйдөн чуркап чыгып кетти. Кородон чыгып бараткан баланын артынан кууп жетти. "Эй, бала! Эй, Джимми, бин! Мени кечирип койчу", деп колунан кармап. "Мен сени күнөөлөбөйм, бирок мен кайырчы эмесмин". "Албетте, андай эмессиң, бирок тайэжеме ачууланбашың керек. Балким мен туура түшүндүрө албай койдум окшойт". Бала ийнин кушуруп бурулуп кетти. "Эч нерсе эмес, мен өзүм таап алам, бирок кайырчы эмесмин, эсиңде болсун", деди катуу ызаланган бала. Полианна кашынчытып көпкө ойлонду. Анан бир маалда күтүлбөгөн жерден жүзү нурданып чыкты. "Укчу мени, Джимми", деди ал. Анан аялдар уюму тууралуу түшүндүрүп, эртең ошол жакка жардам сурап бараарын айтты. Башында көңүлдөнбөй турган Джимми биндин үмүтү кайрадан жанып, макул болду. Ошентип эртеси жолугалы деп тарашты. Харрингтон үйүндө түшкү тамактануу жымжырт өттү. Баары талкан жуткандай үндөбөйт. Бүгүн аялдар уюмунун жыйыны бар эле. Полианна тайэжесинин аялдар уюмуна телефон чалып атканын көрүп калды. Тайэжеси башы ооруп атканын айтып, чогулушка катышпай турганын билдирди. Алардын сөзүн тыңшап отурган кыз буга абдан кубанды. Тайэжеси жокто Джимми биндин тагдыры тууралуу уюмдагы аялдарга кенен кесири айтып бере алмак. Себеби тайэжеси ал жерде да баланын тилемчи экенин айтып, бир ооз сөз менен баарын бузмак. Полианна аялдар уюмунан бир кайрымдуу аял чыгып, Джиммини багып алат деп үмүт кылып жатты. Кантсе да кайрымдуулук мекемеси эмеспи? Кичинекей кыз жыйналыш өтчү имаратты жана жыйындын убактысын билчү. Катышуучулар толук келгенден кийин кирип бармак. Саат 3-тө имараттын астына бараткан Полианна дагы жарым саат күтө турайын деп ойлоду. Туура 30 мүнөт өткөндө жыйын өткөн чоң залды карай бет алды. Залга жакындаганда ичинен сүйлөшкөн үндөр, каткырыктар угулду. Полианна эң ылайыктуу учур деп терең дем алып, залдын оңбогондой чоң эшигин түртүп ачты. Аялдар кичинекей кыз кирип келгенин көргөндө аң-таң болуп, зал жымжырт боло түштү. Полианна да бир аз тартына түштү. Жай жылып трибунага чыкты да өз ишин баштады. Жагымдуу үнү менен: "Кандайсыздар, урматтуу айымдар", деп сүйлөп кирди. "Мен Полианна Уиттиермин. Неме, кай бириңиздер мени тааныйт болушуңар керек. Мен да айрымдарыңарды тааныйт экенмин". Полианна кудум насаатчы атасындай болуп сүйлөп атканын өзү да байкаган жок. Мен бир маселе боюнча жардам сурайын деп келдим эле". Аялдардын арасында отурган уюмдун жетекчисинин жубайы: "Кызым, сени тайэжең жибердиби?" деп сураганда кызарган Полианна мукактанып: "Неме, жок, биякка өзүм эле келдим",
деп максатын түшүндүрүүгө киришти. Аларга Джимми Бин жөнүндө айта баштады. Баланын үй бүлөгө муктаж экенин, айрыкча эне мээрими абадай керек болуп жатканын, барган үйүндө иштей турганын баса белгилеп, араңыздардан кайрымдуу, боорукер бирөө чыгып, ушул байкуш баланы жетимсиретпей багып алат деп ишенип турам, деп сөзүн бүтүрдү. Полианна айтуусун айтып үндөбөй туруп калды. Баары жымжырт. Отургандардын көбү кыздын сүйлөгөнүн кызыктай кабыл алышты. Полианна тынчсыздануу менен аялдарга көз чаптырып, алардын терең ойго чөмүлүп отурушканын көрдү. Кээ бир аялдар кызга бир канча суроо берип, бала тууралуу маалыматка ээ болушту. Анан өз ара кызуу талкууга кирип кетишти. Бир кезде уюм башчысынын аялы ооз учунан балага көмөк көрсөтүүнү биздин уюм мойнуна алса кандай болот, деп оюн ортого салганын четте карап турган Полианна эшитип калды. Бармактай балага көмөк көрсөтө албай, миң түрдүү сөздөрдү сүйлөп жатышты. Кээ бири терс пикирин билдирсе, айрымдары негизги максаты мындай иштер эмес экенин, башка иштер менен алпурушуп керектигин баса белгилешти. Алардын сөздөрүн, максаттарын Полианна түшүнө албады. Аялдар эмне максатта жардам берип жүргөнү тууралуу түшүнүгү жок болчу. Эң көп жардам берген аял тизмеде эң биринчи сапта жазылаарын, аялдар ушул нерсе менен сыймыктанышаарын кайдан билсин? Полианна кужулдашкан аялдардын сөздөрүнөн кутула тажаганда таза абаны эңсеп сыртка чыга качты. Ал жерден чыкканына сүйүнгөнү менен балага жардам бере албаганына кейиди. Бул жаман кабарды Джимми Бинге кантип айтат? Кокустук. Полианна имараттан чыккандан кийин үйүнө түз барган жок. Джимминин абалын ойлоп санаасы санга бөлүнүп турду. Ушунчалык ойго батып кеткенинен Пендлтондун үйүн көздөй баратканын да байкабай калды. Аңгыча оюн иттин үргөнү бузуп жиберди. Караса бактардын арасынан бир ит чыгып, өзүн көздөй чуркап келатыптыр. Полианна качкан жок. Ит да жанына келип куйругун шыйпаңдатып туруп калды. Полианна итти башынан сылап жатып, мурдак аяктан көргөнүн эстей албай убара болду. Даана эле бир жерден көргөндөй болгон. Көп өтпөй баягы кишинин тагыраагы Джон Пендлтондун жанынан карыш жылбаган ит экенин эстеди. Полианна анын аянычтуу үргөнүнөн бир кырсыкты кабарлап жатканын сезди. Итти ээрчитип ары бери басып көрдү. Бактарды аралап өткөн ичке жол менен басып келатканда ит алдыга озуп чыгып чуркап кетти. Ошентип итти жоготуп алдым го деп турган кезде кайрадан пайда болуп, турган ордунан чимирилип улуп жиберди. Экинчи ирет алдыны карай чуркап жөнөгөндө Полианна артынан кошо чуркады. Бир маалда жол жээгиндеги чоң жардын түбүндө жаткан кишини көрдү. Жакын барганда Джон Пендлтон экенин тааныды. Жанына отура калып, «Ой, сиз белеңиз, Пендлтон мырза, жаракат алдыңызбы?» деп сурады. «Эмне айырмасы бар, жөн эле күнөстөп жатам», деп жооп берди Пендлтон. «Сизди көрүп коркуп кеттим». «Коркпо, кызым». «Неме, кызым, сенден бир нерсе сурайын. Колуңдан келер бекен?» деди да чөнтөгүнө колун салып топ ачкыч сууруп чыкты. «Бул ачкычты алып үйүмө бар, эшикти ачып ичине кир». Киши Полианнага кайсы кабатка чыгаарын, ал жерден кайсы бөлмөгө кирерин айтып, «Телефон чалганды билесиңби?» деп сурады. Анда жакшы. Столдун үстүндө турган дептерде доктор Томас Чилтон деген телефон номери бар. Ошого чалып, менин биякта бүркүт жарында жатканымды, бутумдун сынганын айт. Калганын өзү билет. Полианна муну угуп аябай кайгырды. Көзү жашка толуп, үйдү көздөй чуркады. Бул үйдү мурда алыстан эле көрүп жүрчү.
Короосуна киргенде заңгыраган жасалгалуу, бирок ичи жан киши жок ээн имарат экенин көрдү. Үйдүн колонналары менен балкондорун көрүп калтаарый түштү. Бир аз олку-солку болуп барып токтоду. Анан кайратын жыйнап, чөп баскан бакчаны аралап эшикке жетти. Ооба, бул Джон Пендлтондун табышмактуу ак сарайы эле. Бул имаратка ээсинен башка эч ким кирчү эмес. Полианна босогону аттайын деп жатып, үйүндө кишинин сөөгү бар деген сөздү эстеп калтырап кетти. Үйгө кирип коридордон чуркап өттү да тепкичтерди 2-3 аттап үстүнкү кабатка чыкты. Коридордун аягындагы бөлмөнүн эшигин ачып, телефон турган столго келди. Үстүндө жаткан дептерди барактап калтыраган сөөмөйү менен доктор Чилтон деген атты таап номерине чалды. Апкарыган үнү менен Джон Пендлтондун сөздөрүн айтып, дарыгердин суроолоруна жооп кайтарды. Телефонду койгондо тердеп кеткен экен. Полианна буту сынган кишинин жанына бат эле жетип келди. Тигил анын бат келгенинен шектенип, "Эшикти ачтыңбы деги, үйгө жеттиңби?" деп сурады. Полианна ага дарыгер менен сүйлөшкөнүн, досуна жардам бергенге тез келгиле деп чакырганын, алар бир аздан кийин жетип келишерин айтып берди. Джон Пендлтон Полианнанын дос деп атаганына кызыктай болуп, "Негизи өзүңө ылайыктуу дос таап алуу колуңан келмек", деди. Полианна кыткылыктап күлүп койду. "Мен сиздин достугуңузга абдан ыраазымын. Сиз болгону сырттан карагандарга орой кишидей сезилесиз, ал эми жан дүйнөңүз андай эмес." "Ошондойбу? Муну кайдан билдиң?" "О, бул жөнүндө көп уккам. Жөнөкөй эле нерсе. Итке жасаган мамилеңизден эле билинип турбайбы?" деп Пендлтондун итти сылап аткан колун көрсөттү. Кишинин ички дүйнөсүн иттер менен мышыктар башка кишилерге караганда жакшыраак билет. Бул да кызык, туурабы? Кичинекей кыз Пендлтондун кыйналып атканын көрүп, "Башыңызды көтөрүңүз, муну жаздап коеюн", деп күрмөсүн чечти. Киши башын көтөргөндө бутуна күч келди окшойт, бети башы бырыша түштү. Бирок Полианнанын күрмөсү жерге караганда жылуу жана жумшак экенин сезди. Көпкө чейин сүйлөшкөн жок. Полианна аны уктап жатканын же ойго экенин билбей отурду. Бирок уктабаса керек деп ойлонду ичинен. Пендлтон болсо онтобогонго тырышып бекем тиштенип жаткан. Арадан чай кайнамдай убакыт өттү. Бир маалда тилин салаңдатып жаткан ит кулагын тикчейтип тура калды да үрүп кирди. Бактардын арасынан замбил көтөргөн 3 киши чыга келди. Үчөөлөп көтөрүп Пендлтонду замбилге салышты. Арасынан узун бойлуу сүйкүмдүү киши Полианнага ыраазычылык билдирип, "О, кичинекей айым, медайым оюнун ойноп жатасыңбы?" деди. Полианна анын доктор Чилтон экенин билчү. "Жок, дарыгер мырза, мен болгону башын жөлөдүм. Ага дары берген жокмун, бирок бул жакка келгениме абдан кубанычтамын." "Мен дагы." Ал күнү Полианна кечки тамакка кечигип барды. Нэнси аны эшиктен тосуп алып, тамакка кечиккенин эскертти. Полианна күтүүсүз себептерден улам убагында келе албай калганын айтып, "Ошондуктан Полли тайжем мени күнөөлөй албайт", деди. "Кааласа да күнөөлөбөйт, Полианна. Ал шаардан чыгып кетти", деди Нэнси жымыңдап. "Эмне? Башка шаарга кеттиби? Ошондо менин айымдан шаардан чыгып кеттиби? Кайдагыны айтасың да? Сенин айыңдан кетмек беле? Алыскы шаарлардын биринде турган бөлөсү күтүүсүз каза болуптур. Тайжең ошонун тажыясына кетти. 3 күндөн кийин кайтат. Эми кубансак болот, 3 күн бою үйдү экөөбүз башкарабыз." "Кантип кубанмак элек, Нэнси эже. Бирөө өлүп атса кубанганды айтасыз да. Турмушта оюнга сыйбай турган нерселер да болот экен.
Өлүм да ошолордун бирөөсү. Көңүлү түшкөн Полианна Нэнсиге кырсык тууралуу айтып берди. Эртеси күнү түштөн кийин Полианна Джимми Бинди издеп тапты. Ал кечээки аялдардын окуясын угуп капа болду. Полианна башка шаардагы аялдар уюмуна кат жазууну ойлоп аткан. Буга Джимми да макул болду. Оюнда аялдардын жардамын иштеп берип актамак. Эки дос жаңы үмүттөргө туйтунуп өз жолдоруна түштү. Джон Пендлтон кырсыктагандан бери туура 1 апта өткөн болчу. Полианнанын да улгайган досуна зыяратка барганга чамасы болгон жок. Тайэжеси 3 күн мурун келген. Бүгүн суранууга бел байлап тайэжесине кайрылды. Тайэже, миссис Сноунун бул жумадагы тамагын башка бирөөгө алып барганга уруксат бересизби? Буга миссис Сноу деле капа болбойт деп ишенем. Дагы эмненин башын кылтыйтып атат деп чочулаган тайэжеси. Таң калып бүтпөй койдум сага, Полианна. Негизи эле сени түшүнүп болбойт, деди. Немечи, Полли тайэже, буюрса ачууланбайт деп ишенип турам. Туура көрсөңүз тамакты бул жолу башка кишиге алып барайын. Жакшы тамактанган киши бат айгат эмеспи? Көп болсо 1-2 жолу алып бараттырмын. Андан кийинкилерин кайрадан мисс Сноуга жеткирем. Макул, жарайт. Токточу, ким экен ал? Полианна Джон Пендлтон дээр замат мисс Полли отургучтан секирип турду. Полианна эч нерсе байкабай сөзүн улай берди. Ооба, атын Нэнси эжеден сурап алгам. Балким сиз деле таанысаңыз керек. Мисс Полли жооп берген жок. Тескерисинче кайра суроо узатты. Сен аны жакшы тааныйсыңбы? Ооба, мага дайыма күлүп жооп берет. Кээде сүйлөшүп калабыз. Мүнөзү жаман болгону менен өзү сонун киши. Мен тамакты алайын. Полианна акыркы сөздөрүн ашканага чуркап баратып айтты. Токто, Полианна, уруксат бербейм. Тамакты бүгүн да миссис Сноуга алып барасың. Сөз бүттү. Бара берсең болот. Полианнанын башы айланды. Полли тайэже, миссис Сноуга дайым эле алып барып жатпайбызбы? Досум кечке эле ооруп жата бермек беле. Бат эле айгат. Буту сынгандан бери бат эле 1 жума өтүп кетти. Ооба, эстедим. Джон Пендлтон кырсыкка кабылыптыр деп уккам, деди мисс Полли барган сайын өктөм сүйлөп. Бирок ага тамак жибергим келген жок, Полианна. Сырткы кебетесин, мамилесин көрүп алып эле жактырбай жатсаңыз керек. Тамакты сиз жибергениңизди айтпайм. Ага тамак жеткирүү мени кубантканы турат, тайэже. Мисс Полли ойго батып туруп калды да бир маалда мындай суроо узатты. Мистер Пендлтон сенин ким экениңди билеби, Полианна? Айта албайм, бирок 1 жолу айткам, деди кичинекей кыз үшкүрүнүп. Бирок атымдан чакырып көрө элек. Жок дегенде сенин каякта жашаарыңды билеби? Муну да айткан эмесмин. Ортодо жымжырттык орун алды. Бир нече көз ирмемден кийин мисс Полли өктөм үн менен: Мейли, тамакты бере берсең болот, деди. Бирок ага тамак өзүңдүн белегиң экенин айт. Дагы кайталайм, тамакты мен берген жокмун. Полианна Джон Пендлтондун үйүнө экинчи ирет келиши. Бирок бул жолу үйү өткөндөгүдөй коркунучтуу сезилген жок. Пардалар тартылган, терезелер ачылган. Ары жакта бир аял кир жайып жүрөт. Дарыгердин ат арабасы да короодо экен. Иттин үргөнүнөн улам киши келгенин байкаган кызматчы аял үйдөн чыгып эшикти ачты да кыздын колунан тамакты алып рахмат айтып кайра жабаарда доктор Чилтон үйдөн чыгып калды. Бейтапты дарылап бүтүп үйүнө жөнөгөнү жатыптыр. Артынан Пендлтондун багып аткан дагы бир аял кошо чыкты. Полианнаны көргөн дарыгер оорулуу караган аялга: Кичинекей айымды бейтаптын жанына алып барыңыз, деди. Мырзам, бирок кожоюн эч кимди көргүсү келбей жатканын айтпады беле?
Сураныч, мен айтканды кыла бериңиз. Бул кичинекей досубуз бейтабыбызга эң күчтүү дарыдан да жакшы таасир берерине ишенип турам. Күн сайын бул кыз тууралуу жаңы кызыктарды угуп атам. Эң негизги өзгөчөлүгү бардык нерсеге ыраазы болууну, кубанууну өздөштүрүп алыптыр. Эгер бул аймакта ушул сыяктуу 5-6 бала болгондо, дарыгерлер ачка калмакпыз. Бейтаптарга дарынын ордуна булардын атын жазып берип турмакмын. Дарыгерге каршы чыга албаган аял кызды жетелеп Пендлтондун бөлмөсүнө ээрчитип баратып, кучунашы кармап эч нерсени сүйбөгөн Пендлтон бул кыздын 10 секундта кармабай кууп чыгат го деп ойлоду. Бирок кыз бөлмөгө кирип кеткен бойдон жоголду. Жарым сааттан кийин дары бергени бөлмөгө кирип таң калыштуу көрүнүшкө туш болду. Кичинекей кыз менен мистер Пендлтон жылуу маек куруп отурушкан экен. Ал тургай катаал, орой деп билген кишиси улам-улам каткырып куунак отурат. Керебеттин жанына чейин бутунун учу менен басып келип, «Кечиресиз, мырзам, дарыңызды ичер маалыңыз болду», деди. Дары ичпесин айласын издеп, ар жолкусунда ар башка шылтоо тапкан мистер Пендлтон көңүлү шат. «Бергилечи, уудай ачуу дарыңарды», деп бакылдады. «Коногум кеткиче биздин тынчыбызды алып тоскоол болбогула». Жардамчы аял чыгып кеткен соң мистер Пендлтон жактырбагандай сүйлөп, «Ушул доктор Чилтондуку өттү. Бул сизди багат, мунусу жумуш кылат» деп атып, бир топ чоочун кишини үйгө толтуруп салды. Тынчымды алганы аз келгенсип, кылгандарынан дагы көп акча сурашат экен булар. Полианна ичинен күлүп, «Туура айтасыз», деди. «Менимче акча маселеси өтө маанилүү. Ушунча эмгек кылып чогултканыңызды, тапкан ташыганыңызды чачып салууга аргасыз болгонуңуз абдан кейиштүү». Пендлтон сөздүн төркүнүн түшүнбөй кабагын бүркөдү. «Эмне дегин келип атат?» «Ненси айтып берген, акчаңызды жакырларга жардам берүү үчүн чогултуп атыптырсыз. Дайыма арзан тамактарды жейт экенсиз. Ошондон кийин сиздин кайрымдуу, боорукер киши экениңизди билип калгам». «Ким ал, Ненси деген? Мени акча чогултуп атат дедиби?» «Ненси Полли тайэжемдин кызматчысы. Мен болсо Полли тайэжемдин жээнимин». «Полли тайэже деген ким болуп кетти эми?» «Мисс Полли Харрингтон». Пендлтон талкан сугунгандай үндөбөй калды. Бирткеден кийин араң, «Мисс Полли Харрингтон дейсиңби? Сен аны менен чогуу жашайсыңбы?» «Ооба, мен анын жээнимин. Апам өлгөндө мени үйүнө чакыртып алган. Азыр ошонун колундамын». Полианнанын үнү каргылдана баштады. «Апам анын эжеси экен. Атам өлгөндө жап-жалгыз калгам. Бир гана кайрымдуулук мекемесинин көзүн карап жашоо өткөрчүмүн. Кийин тайэжемдикине келдим». Төшөктө жаткан Пендлтон ошол бойдон көпкө чейин сүйлөгөн жок. Кызарып, татарып, тескери бурулуп отуруп калды. Бир нерсе болгонун байкаган Полианна ордунан туруп, «Анда мен кете берейин?» деп суранды. «Неме, тамак жакты го деп ойлойм». Пендлтон каргылданган үнү менен араң сүйлөдү. «Демек, сен Полли Харрингтондун жээни экенсиң да?» «Ооба, мырзам. Сиз балким аны тааныйптырсыз?» Джон Пендлтондун жүзүндө жылмаюу пайда болду. «Эх десең, ооба, аны тааныйм. Бирок бул тамакты мисс Полли берип жиберген жок да, же калп айтамбы?» «Жок, туура айтасыз. Тайэжем жиберген жок. Өзү бул тамакты берип жибербегенин баса белгилеп айткан. Бирок мен да ошентип болжогом». Полианна ордунан туруп, «Мен үйгө кетейин эми, сакайып кетиңиз», деп бөлмөдөн сыртка чыкты. Кичинекей кыз каалгадан башы чыгаары менен доктор Чилтондун үнү угулду. «Мисс Полианна, сизди үйүңүзгө жеткирүү үчүн күтүп жатам». Дарыгер кызды сүйөп арабага отургузган соң, ат арабанын астына отуруп камчысын шилтеп жолго чыгышты.
жолду катар сүйлөшүп келишти. Доктор Чилтон Полианнанын сүйлөгөнүн, сөздөрүн, пикирлерин абдан жактырды. Башка балдардан өзгөчөлөнүп турганына өз көзү менен күбө болду. Ат араба Харингтондордун үйүнүн астына келип токтоду. Доктор менен Полианна коштошкон соң ат араба жолго түшүп сапарын улады. Полианна үйгө кирер замат жанатан бери терезеден карап турган мисс Полли аны суракка тартты. Ким ал? Доктор Чилтон болчу. Доктор Чилтонбу? Ал эмне кылып жүрөт? Мени үйгө жеткирип келди, өзү болбой. Неме, тамакты Пендлтон мырзага бердим, анан... Эмне анан? Полианна, тамакты мени берип жиберди деп ойлоп калган жокпу? Жок, Полли тайже, тамакты тайжем берген жок, деп айттым. Мисс Полли ого бетер ачууланды, көздөрү чекчейип. Тайжем берген жок дедиңби? Ооба тайже, өзүңүз ошентип айтпадыңыз беле? Ай, Полианна, мунуң уят, кантип ушинтип айтсын? Мен билбеши керектигин сага түшүндүрөйүн дегем да. О, Кудайым ай, чалмакейди чалдың го. Полианна жер караган бойдон сыртка чыгып баратып. Ушул чоң кишилерди түшүнүп болбойт. Муну айтып койгондун неси уят? Деп ойлонду.